Күнөөкө сырттан издеген адам өлгүчө чыныгы күнөөкөр таппайт, ийгиликке жетпейт дейт. Дагы эле сыртка Күнөөнү өздөн издеген адам тез арада чыныгы күнөөкөр табат, маселе чечилет, ийгилик эшиктерин такылдата баштайт. Ушул жерден теманын башына байлап коелукпу, Мисалы, Мусанын пайгамбарлык келдиктен алдын бирөөнү бир аялды кыйнап аткан фараондун кызматчысын бир чаап өлтүрүп коет го. Ошол жерде да сразу дуасы. Аллахым, мен өзүм зулум кылдым деп Кудай Тааладан кечирим сураганда. Юнустун киттин курсагына кирери менен өзүм зулум кылдым, мени кечир деп Аллах Тааладан кечирим сураган. Адам алейхисаламдын бейиште жебе деген мөмөн жеп койгондон кийин эле Аллахым өзүбүзгө зулум кылдык, күнөөбүздү кечир деген. Ушул жерден пайгамбарлардын жолу бизге көрүнүп атат. Ката кемчиликти, айыпты кимден издөө? Өзүнөн издөө. Адам деле шансы бар болчу. Шайтан болбосо мөмөн жебейт элем демчи. Мусанын деле алейхиссалам шансы бар эле. Тиги аялы сабабаганда буну мен бир өлтүрүп койбойт элем демчи. Юнустун деле шансы бар болчу. 30 жыл дават кылбадымбы? Милдетим аткардым да дегенчи. Жок, не деп атат? Мен эмне өзүм не кылдым? Зулум кылдым, күнөө кылдым, ката кылдым, кемчилик кылдым деп мойнуна алам.